Салам алейкум, кандайсыңар, майктайсыңдар? Но Фрунзе ТВге подписка кылып койгула. Өзүм мүкөлөрүм болот районовский. Красавчиктер жазылып койгула. Жөнүнө көрүп алып, анан жака кетип калбай. Көргөнгө жараша лайк басып, коммент жазып, жазылып. Все, давайте. Бир келчи. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Көптөн күткөн күн келди окшойт. Себеп дегенде биздин берүүбүз ачылганда туп-туура 1 жыл болуптур. Былтыр сентябрь айында ачылганбыз. Ошол биринчи чыгарылышта эле комментарийлерде көпчүлүк сураган Эмилия Саналиевди чакырчы деп. Ар кандай шарттар болот дегенде биз бошобой, кээде байкебиз бошобой. Бүгүн ошол интервьюда келди. Баарыңыздарга эң бир сонун маек тартып алабыз деген ишеничтебиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Братан деп атабыз, жаман көрбөгүлө сразу. Адабий тилде сүйлө тияк мыякта. Биздин берүүбүздүн көпчүлүк көрүүчүлөрү туура түшүнөт да, канчамычалар түшүнбөй калат экен. Неге бул мынтип спортивка чанап турат? Неге булар мындай өзүнчө сүйлөшүп атат деп. Жеңил, желпи сүйлөшүү, маек. Эчтеке жашырбайбыз, эчтеке Жашоодогудай эле. Жашоодогудай. Сизди мен, по-моему, 18 жаштан бери билем. Ончалык болуп келгем оңорго. Тамашага. Байкебизди дагы кино, тамашаны 3-сондан бери тааныйбыз, поэтому көп нерсе билем. Ошол нерселердин баарын сурап, жообун алып бергенге аракет кылайын. Биринчиден кандайсыз байке? Жакшы, шүгүр. Кудайга шүгүр, жакшы жүрөбүз. Өзүңөр көргөндөй үй бүлөдө дайыр сонун жаңылык болду. Ошонун азыр үстүндө эле эйфория болуп жүрөбүз да. Эйфория деп коет. Рахмат. Эшке өтүп. Бияктан жумуштун үстүндө офис алып аткан экенсиңер. Ремонт көчүп. Кичине ыңгайсыз жерден келип калдык, бирок ага карабастан байкебиз интервью беребиз деп калды. Сизди эл азыр 90% даң чала спортик деп таанып калды. Кинолордон дагы ага чейин тамашадан таанышчу. Бирок Эмилия Саналиев кандай бала көбү билбесе керек. Негизи ооба, азыр бул жакта офис алып, кичине рекламалар менен, вайндар менен иштеп атабыз. Анан жашоодо эми сен жакшы билесиң да. Жашоодо өзүң айткандай 18 аз канчадасың? 26-дан. 26. 8 жылдан бери тааныйсың мени. 8 жылдан бери көп эле нерсени көрдүң да. Мен жол. Тиягында көрдүм дегендейчи. Анан чынында жашоодо көп ошентип ойлойт, жанагы роликтегидей депчи. Мен биздин жакындар билет да, андай эмес экенин. Анан көбү көчөдөн көргөндө ошондой образда баягы тийгишип, антип, баягы эметейин дейт. Анан мындай экен да, баягы сүйлөшөсүң, бирок баягы роликтегидей сүйлөшө албайм да баары мененчи. Жашоодогудай сүйлөшөм, ушундай эле спокойно туруп сүйлөсөң эле, анан көп ойлоп калат окшойт, мындай кичине өзүн көтөргөн бала экен деп түшүнгөндөр бар, көп түшүнөт. Мен негизи көп эле чыгармачыл адамдарды тааныйм. Негизи чыгармачыл адамдар жашоодо бир аз олуттуураак келет дегендер да болот. Кез түшүнбөгөндөр да болот, эми баарына жага бере албайсың да. Бирок түшүндүргөнгө аракет кылам, ошонча жашоодо кичине башкачараакмын, ал менин жумушум, мен ошо менен нан таап жейм, үй бүлөмдү багам деп. Ошондой сыяктуу да. Сиз кичинекей кезде таптын, көргөдө чоңойдуңуз да. Команда полный эле почти 1-2 көчө эле айырым болбосо. Братанцаларга. Ооба да. Кубаласып. Азыр деле деп коебуз. Дале братан бойдон жүрөм аларга деп. Жок, мындай таң калыштуу. Сиз райондо өсүп, жана система деген, понятие дегендер өтө күчтүү эмес беле, тем более силердин убагыңарда. Бирөөгө мындай киш көз карап койсоң таяк жейсиң деген сыяктуу. Ошонун баарын жакшы эле көрдүм. Салам алейкум, кандайча салам алейкум деген кез да биздин убакытта. Ар бир сөзгө эле жабыш эле таяк жемей иши. Сиз ошону аябай эле катуу көрдүңүз. Мен көрдүм. Мен жакшы эле көрдүм. Мен өзүм ак өргөдө чоңойдум. Эч мындай кейип же кайгырбайм ошону көргөнүмө. Себеп дегенде биз армияга барган жокпуз да. Биз армияны ошо райондун системасы менен көрдүк. Мен оюмча негизи эми азыркы замандын талабы кандай билбейм, бирок ошол убакта ошондой керек болчу да. Ошондой керек болчу. Эркектердин да өйдөдөн карап турган братандар керек болчу. Ылдыйдан мындай лишний бастырбаган, лишний чуркатпаган братчикалар керек болчу дегенде. Көрдүк жакшы эле. Биздин балдардын баары эле көрдү. Анан азыркыга чейин жана айтып кеткендей эле Самат, Куба, Рүстөм, Эрмек,
мындай братан братчик агайынидей мамиледебиз. Дегени мен баягыдай анчалык эмес, бирок сый бар. Өзүнүн ордулары бар. Сыйлап турат. Баг өйдөгө братан кел, иш же, братан мындай кылалы деп аттык эле, кандай ойлойсуң деп кеңеш жүрөгүң жылып калат да. Мисалы Кубалар, Самат Рүстөмдөр дагы азыр өзүнчө иштеп атат да. Анан бир проект баштаарда кеңеш сурап коет, сүйүнүп каласың да. Ушундай кылалы деп атабыз, кандай ойлойсуң, кандай идеяң бар, бир поддержка керек болуп атат. Бул жагынан тиги жагынан колдон келишинче морально поддержка кылганга аракет кылам. Үйгө чейин келишет. Эрмек болсо жанымда. Эрмек байкеңди билесиң да, ал күчтүү автор, ак өргөсүнүн бир калп айтпасам 50-60% тамашасын ошол жазчу, идеяларын ошол чыгарчу. Элдер билбейт. Элдер ошо көбү билбейт. Эрмекти ойлой берет да. Менде мындай көп суралган, эми Эрмек таанымайт болуш керек, өзү деле билет. Ушу Эрмек мага көп сурашты, Эрмек мындай там сахнада деле ойнобойт депчи. Кийин кинолордо жакшы өзүн көргөзүп калбады. Сахнада жүргөндө, сахнада деле жүрөт. Эмнеге жүрөт депчи. Эмнеге бул капитан деп. Эрмек ошол команданы бизди чогулткан, бирге өчөн балдарын чогулткан, андан дагы тамашалардын көбүн ошол жашты, сен билип калбадыңбы? Ошондуктан Эрмек баягы команданын аябай бир чоң өзөгү да. Достар, жалпыңыздарга сүйүнүчтүү кабар. Бүгүндөн баштап Фрунзе ТВ каналы Маматов мебель компаниясы менен биргеликте иш жүргүзөт жана жалпыңыздарга эң жогорку сапаттагы эмеректерди эң төмөн баада сунуштайбыз. Эмнеси менен айырмаланат жана кандай артыкчылыктары бар, аны азыр көрсөтмөкчүбүз. Эң башкысы, ар бир эмеректер Россия, Турция жана Кореядан келген сапаттуу материалдардан жасалат жана албетте өзүңүзгө жаккан түстү тандап алсаңыз болот. Маматов мебель компаниясына жалпысынан 20дан ашык мастер иштейт жана алар сиз буйрутма берген эмеректи ашып кетсе 3 күндө даяр кылып, үйүңүзгө барып орнотуп да беришет. Эмеректер кандай жасалат экенин көрдүңүздөр, эми даяр кезин көрсөтөбүз, жүрүңүздөр. Маматов мебель компаниясынын жалпысынан 2 дүкөнү бар. 5 Сары соода борборунда жана Берекет Гранд соода борборунда. Азыр өзүңүздөр көргөн өтө чоң аймакта жайгашкан бул дүкөндө сиздердин көңүлүңүзгө жаккан ассортименттин баары бар. Андыктан тааныштырабыз. Жана эң башкы сунушубуз Маматов мебель Instagram баракчасына катталсаңыздар, дароо 10% арзандатууга ээ болосуздар. Андан сырткары толук маалыматты дал ушул номерлерден алсаңыздар болот. Демек, Фрунзе ТВ сапатты тандайт. Эрмек байке команданын чогултканда бирок башында сиз жок болчуңуз. Мен жок болчу. Мен экинчи оюнда келип ойнойм деп ойноп алгам да. Нагыбай. Нагыбай ойнойм мен, давай кошкула деп туруп эле. Бизге айткан сөзүңүз чыгат да, мындай келсе эле баары эле өзүнчө городскойлор биздер айырмаланып турабыздырчы. Биз тамашкага келгенде, кийин тамашада дос балдар айтты, ак өргөдө келген балдар эме депчи, баягы булардан эчтеке деле КВНщик чыкпайт. КВНди кантип райондон келген балдар ойносун, булардын колунан эчтеке келбейт деп айтчубуз деп күлүп калышат азыр балдарчы. Бирок ошол нерсе дагы бизге күч берди окшойт. Эрмек Нурбаев, Арслан Ибрагимов азыр ушул учурдан пайдаланып турачылык айткым келет. Нурлан Жаныбеков аябай бизге басым узады, билбейм, мага ушундай сезилет. Мына бизде өссүн ушундай бир жигиттер деп ак өргөстүгө басым узат. Анан кийин биз ушундай бир жакшы ийгиликтерге чемпион болдук, чемпиондордун арасынан да чемпион болдук. Көптөгөн кинолорду тарттык, бирөөнө жакты, бирөөнө жаккан жок. Ал жерде Инстаграмды дагы менин оюмча жакшы эле көтөрдүк окшойт. Өзүбүздү Инстаграм аркылуу. Анан ушундай экен, баягы канчалык аракет кылсаң, командаңда канчалык ынтымак болсо, баягы сый урмат болуп турса, бири-бириңе күйүп турсаң, команда өсөт экен да. Тамаша. Соңку суроолорум берет болсо, менин көз карашым боюнча лично канча команда 200дөн ашык, 300гө жакын команда жогорку лигада ойноп кеттиби, канча команда сахнага чыкты. Арасынан көп командалар бар, бирок именно ак өргө Сити как элдик команда. Ооба. Көп айтат. Муну Арслан Ибрагимов дагы өзү айтып калды. Биз андай болгонубуздун себеби менин оюмча
биз кыргыздардын могу ортосундагы тамашаларды, кыргыздын жашоосунда болгон тамашаларды аябай көп ойночубуз да. Аябай көп чагылдырчубуз, ошого элге тамаша аркылуу, күлкү аркылуу баягы жеткизип берчүбүз. Ошондуктан көбүрөөк бизде ошо кыргыздын эмесине жакыныраак кылышты окшойт деп ойлойм да. Силердики канча оюн болду, канчасын прям биздин тил менен айтканда айрыдыңар, жырттыңар деген тамашачылардын жаргону жаман көрбөгүлө. Айырма болуп калган жокпу мындай? Мурда айтып калдыңыз эми сахнаны сагындым жаман, чыгат элем депчи, бир кат оюн болсо деп. Азыр эми баягы бир оюн болду, чыктыңыздар, бирок бир эле оюн да. А мурдагыдай ай сайын эмес, ай сайын жарыш жок, мондай жок, интрига жок. Жан дүйнө бир аз бирдемге жетпегенсип калган жокпу? Суусайт Калды. Суусайт. Себеби мен айтайын дегеним, Инстаграмда вайндар тартып атасыңар, жарып атасыңар. Элдин баары комментарий жардың барат, айрыдың. Бирок обратный связь жок да. Базар дегенчи. Жарып койдуң, 1000 комментарий турат, баары ыраазы, баары күлдү. Бирок жана кол чабуулар жок, парабастар жок. Баары бир кысталып экен. Болот. Мен акыркы 3 жылдан бери эл менен иштебей калгам, той менен иштебей калдым да. Анан кийин тойду чыштап койдум. Анан жана сен айткандай обратка жок да, кайра сага подача жок. Анан мен камерага ойноп көнүп калыптырмын. Ужачы сахнага чыксам корком, баягыдай жок да. Мурун өлө чыккың келип, паровоз алсаң, дагы импровизация кылып, күйүп турасың го, андай жок азыр. Корком. Монтип ойноп көрөм, если кирбей баратса, мурункудай кирбей баратат деп монтип качайт этип, андай жок да, качам ужачы. Коркосуң. Вайнда болсо камерада көрөсүң, жакпай калды, кайра ойнойсуң, сонун да. Сахнада сен чыктың, көргөстүң, кеттиң да. Сен ошибка кетирдиң, болду да, сенде шанс жок. Ошол нерсе жакшы жагышуу лично мага себеп бирок ооба суусайсың. Мен билгенден КВНдин оюнчулардын арасында фанат дегенде 5-6 эле адам деп элем. Арасында сиз барсыз. Тамашага күйгөн, прям деп турганчы. Ооба. Сахна деп. Сагынасың, аябай сагынасың, ойногуң келет. Кээде ошол элдин жүзүн сагынам, монтип айла жок күлгөндөр болот го, сахнада көрүнөт го, монтип. Мындай тамашаны кайдан таптың деген бир башын жайкап күлөт го, ошондой нерселерди сагынасың. Жаман экен. Биз кеткенибизге анча жыл эле болгон жок, серикчилик, бирок тоже сагынып атабыз. Жаман экен ошол. Биздики эми YouTube, Инстаграмда биз билбейм, иштеп көргөн деген ойлор деле жок болду. Тем более конкуренция күчтүү экенин билип эле коюп, биз өзүнүн окатыбыз бияк кылып алдык. Булар кичине өтсүн деп. Андан кийинкиси силер 6-сезондун полуфиналына кеттиңер да. Ошол эле жылы Пентхаус чыкты. Бул биринчи өзүңөрдүн тарткан кино. Ага чейин Доплюс бар 1-2. Основной популярность потокто ошол берди. Ооба. Анан кийин Пентхаусты аябай жакшы берди. Бизге стимулду, анан элге дагы баягы азыр айткандары дагы ошол кинобузду эмнегедир эстейт. Биринчи кинобуз болгон үчүн мындай аябай биз дагы жакшы аракет кылсак керек. Ошол доордогу, ошол замандагы талабына бир аз туурараак келген да. Эми азыр андай кино тартпаганга аракет кылыш керек. Бирок ошол кезде ошондой кинолор баягы элге мындай жакшы кинолор болчу да. Анан тамашоодон полуфиналда, жарым финалда кетип калганбыз. Азыр бир аз өкүнөм, ошондо ойноп койсок болмок экен да. Бирок бизди башка нерсе кармап туруп алган, кино кармап туруп алган да бизди. Же кино, же КВН болуп калды. Биз анан бардык эле адам өскүсү келет да. Эрмек байкелер менен сүйлөшүп, биз токтотконго туура келди деп. Анан ар кандай сөздөр болду. Мындан коркуп ойнобой койду, тигинден коркуп ойнобой койду. Корккондо эмне? Ойноп деле коймокпуз, болгону. Кийин деле ойнодуңар да бирок. Кийин деле ойнодук. Результат чыкты да. Анан болгону кинону тандап кетип калдык. Ошондой болуп калды. Просто сахнанын артында биз именно отурганбыз командабыз менен, себеп дегенде көпчүлүк билбесе керек эми. Биз мектеп лигага келгенде мындай жап-жашыл балдар болуп. Шемир байкелер, Эмек байкелер тарбиялаган. Биз мектеп лиганын чемпиону болуп, анан студенттер лиганын чемпиону. Мен алып барып жүргөн кезде ошондо. Сиз алып барчыңыз, Эрмек байке, сиз, Самат байке редактор болчу. Эки братадан мен. Жүрөт болду. Шапочкасын кийип. Сонун кездер болчу. Мен анда сейтекти алып барчу эмес белем. Ошону. Анан күтүп отурабыз. Не болот экен, спектакль окончен, ырдап бүтүп туруп келатканда, команда сахнада 5 турасыңар, бирок сиз анан Куба байкени ыйлап келип атат да. Ой, то көз ачып. Силер көрөт, биз жаман болобуз. Тамашанын этабы ошентип өттү. Сиз эми любой тамашанын биринчи сезондон баштап көргөн адам билет да.
кандай тамашалар болгон, ал темада эми көп интервью берсеңиз керек. Мен мында пикантный деп койду орусча айтканда, ошол теманын жеке жашоогочу. Себептен эми биз жаныңызда өтө көп жүргөн үчүн көрдүк. 4 жыл катуу кыйналдыңыз го дейм, 4 жылдан деле көп кыйналдым. Вроде бы мына деп туруп эле бирөөнү тапкансыз, анан көңүлүңүзгө жакпай, адамдан көңүлүңүз баткан беле. Эми именно ошол жагынан сурап атсаң, менин келинчегим менен азыркы айгерим менен таанышканда эле түшүнгөм. Мындай сезилет да ал. Сен азыр бойдоксуң да. Бойдок, бирок сезилди мага да. Сезилдиби? Сезилди. Сезилет. Ошол сезилет, анан бүттү дейсиң да. Башка нерсенин кызыгы жок. Шыгысты алам деп туруп чечим чыгарасың дагы, болду, үйлөнүп аласың. 3 ай сүйлөшүп үйлөндүңүздөр. Кыз жигит болуп 3 ай сүйлөштүк, ооба. 3 ай сүйлөштүк. 3 ай. Тойду полный өзүңүз көтөрдүңүз. Ооба да. Полный эме да, эмем да мен келжек деп коет да. Келжек сөз түшүнөсүң да. Келже берет го мына. Жок, мындай кылам деп. Бул Акиташ ак кыз жок, бул кара деп эле тура берген. Ушундай дагы бир характерим бар. Балким ошол үчүн да бир аз ийгиликтерге жеттимби? Өзүм кылам деп, үйдөгүлөрдү кыйнабайм деп, анан өзүм үйлөндүм. Өзүм аракет кылып, ошол кезде алдыңкы ресторандардын бирине той берип, бир элге көрүнөйүн, эл көрсүн, Эмил Моерди үйлөнүптүр деп, болбосо ар жагында иштеген эле жок өзүчө. Анан курунабыз да. Курунабыз. Свадьба бүткөндөн кийин 1-2 күндөн кийин ойлонуп койдум. Неге депчи. Той 5 саатта бүтүп калды. Неге мындай кылды? Билишимче бир аз карызга катып калгансыз. Бир азбычы, бир топ. Эми ошол кезде бир топ эле болчу. Ошол кезде бир топ эле болчу. Аябай негизи эле ошол жылдар мага аябай кыйын болду. Көрсө, өзү ошондой менен келет экен да. Бирок ошол маалда сынбаш керек экен. Эмне үчүн азыр мисалы биздин жаш кезде бул менен бул ажырашып кетсе койчой деп мындай таң калчубуз да. Чын эле эмнеге бир күн кечке ошого башың ооруп, ал үчүн переживать этесиң. Азыр эми көнүм шадат болуп калды. Тиги үйлөнүптүр дегенде элечи, тиги ажырашыптыр, ошо ажырашмак деген сыяктуу эле болуп калды. Ол билинбегени менен баягы көнүм шадатка айланып барат. Ошол эмнеден деп ойлойм, менин оюмча, жеке оюм, жеке гана оюм. Ошол бир аз сыноого чыдабайт да. Бала эле эмес, кыз дагы, бала дагы. Экөөнү бири-бирине түшүнүү деген мамиле жок. Мисалы, тиги бир нерсени каалайт, тиги башка нерсени өзүнө талап кылат. Ошол нерсени, ошол убакытты өтүп кетсе, ар жагы сон да. Ар жагы сон. Болгону бир жыл менин оюмча, бир жыл баягы кыйналыш болот. Именно менин ситуациямда бул юристке түшүнбөстүк эмес. Бизде андай эчтеке болгон жок. Болгону финансовый кыйналыш болду да менде. Мен аябай кыйналдым ошол кезде. Булга жетпейт. Балалуу болор, биринчи балалуу болордун астында элестет эми. Мындай баламды баягы роддомго даярдайсың да, сумкаласың. Ошого акча жок деп кой. Баягыдай Инстаграмдан да эме эмес, жылдыз эмессиң да. Бирөө сага бартермен сизге сумка берем, мага минтип коюңузчу дегендер жок ал кездечи. Ооба. Атоека везде го. Орус кыздар болуп. Ошону окуп калдым да Инстаграмыңыздан. Жеңем, по-моему, туулган күндө, же жөн эле киргиздиңизби, иш кылып окуп. Ооба. Туулган күнүндө. Окуп туруп сразу отправить кыласың го өзүңкүнөчү. Окумону деп. Көп болуптур. Менден шунткарлар да аябай ушу семьялык жөнүндө көп нерселер сурай беришет да. Эмил байке, маяк кандай, эмне кылыш керек, минтиш керек. Эми мен аябай көп жыл жашап, опытым жакшы дебейм, бирок баягы өзүмдүн көз карашым бар да. Мисалы, сен бир гана кыздан эле талап кыла бербешиң керек да. Кызга дагы болушунча кыз киши да. Ал дагы бир көңүлдү каалайт, бир нерсени каалайт. Ошол нерселерге аракет кылыш керек колдон келишинче. Анан үй бүлөң аны сыйлаш керек, ал сенин үй бүлөңдү сыйлаш керек. Ушундай болуш керек да, өзү. Ошондой кеңештерди көп берем. Көп болот да. Негизи эле үй бүлө жакка мен аябай эме берет экенмин да. Мен үйлөнгөндө түшүндүм. Аябай бир башкача чоң бир маани берет экенмин да. Жаңы эле сиз аны жүрөктөн чыгып айтып атасыз да. Ушундай кыйын күндөр болгон деп. Ооба да. Аны анча-мынча мындай бир жүзүндүсүнө балким биз силердин районуңар коркуп, көрүп калдык кандайсыңар байке жакшысыңар деп учурашып коюп. Эл көбү билбейт, көрбөйт. Эмил ал миллионер, ал акчаны кырып атат.
анда проблема жок да. Сен Эмиль братаның болуп эле рекламаны төшүп бербейсиңби? Мынча адам тартат сен. Ой, деп элечи. Тартып берип койбойбу дегендери. Мындай күнүнө ошонча чыгарып. Ошо вайм боюнча да баг көп элек. Мен бир жолу Москвага барсам, бирөө келип айтат да, сага эмне тартып чыгарып берип койбойсуң дейт да. Эмнени дедим, эмнени тартайын дедим да. Сен вайнды дейт, ошо кандай вайн, сценарий кандай болуш керек десем. Яман силер билесиңер деди. Вот. Аны мен группадагы авторлорго жиберем, теманы, алар сценарийди жазат, мага жиберет, анан мен ошону тартам. Алар иштеп атат. Алар мен эле ким реклама тартып берсе экен, мен аябай жөн эле жазгым келип атат. Мен деле негизи нан жебей, суу ичпей эле жашайм деген адамдар эмес, алар дагы акча алат. Десем, деп ошол жерден түшүндү да. Эми андайлар көп болот. Баягы реклама дегенде азыр жакшы түшүнүп баштады биздикилер. Билет. Менин ставкам билет да көпчүлүгү. Билип эле чалат, даяр болуп эле чалат. Майда чүйдө ар жак бер жак чалгандарга эми баягы колдон келишинче жардам берүүгө аракет кыласың. Максималдуу түрдө акчасына ылайык тура кылып жардам бергенгечи. Анан бизде дагы артистте өзүң билгендей команда көп да. Иштегендер бар, тарткандар бар, ойногондор бар. Анын баарын багыш керек. Өзүң үй бүлөң бар. Анан ошол нерселерди дагы баягы айтасың да ачык элечи. Менде момундай, мен жалгыз иштебейм, мен жалгыз моомчага кантип башым жетет. Мен артымда команда бар деп атат анан. Бирок көпчүлүгү түшүнөт. Мындай түшүнбөгөндөр аз да. Биздин эл өзү эле байкуш негизи эме го. Баягы ак көңүлүрөөк кирет го мындай. Бир аз жакшы айтып койсоң алданабыз да биз. Башкалардай жок, нет, нельзя так деген жок да биздин элде. Да, вайн ючуктасаңыз да ойыңызга кирбесе керек, ушуну Инстаграмда монтип акча тапса болот, анан ушинтип кетем деп. Да, кайдан? Чисто случайно болуп кетти. Случайно эле Азамат экөөбүз барат эле, Азамат досум менен барат. Ушундай деп Азаке айтып калды, ушинтип киргизип турбайлы. Мен айтып калдым, ушундай вайн деген нерсе бар го. Сен вайн деген жанагы бир толук бир казак бала тартып жүрөбү көз мындай деп Секан айтып атат да. Ооба Сека дегенке мен ошону 2-3 күндөн бери көрүп атам десем. Давай тарсыздар да биринчи анекдоттон баштадык. Азамат ушуну анекдот тарта берели деп. Анан ошентип экөөбүз чогуу жүрүп анан кийин желек жакта биринчи чала спорт, мурун чала спортик болуп ойной берчү эмеспи, билесиңби? Брачкаларда кыйнап эле, братишка, нёму, тяк-пяк деп эле тамашалап элечи. Анан ошол нерсени ойноп коюп эле анан именно даң-даң деген сөз элге сиңип кетери мен вообще ойлогон эмесмин. Ойбойң, болбойң дегендер болот го дегем да. Даң-даң деген эметип калыптыр. Анан эң биринчи эме тааныды. Бир Орус улутундагы бир бала басып келди жаныма. Алматинка, Ахунбайкадагы народной бар го. Келип эле, брат, здравствуй, здравствуй. Ты же этот Дандан дейт. Не Дандан, не деп. Оюма да келбейт да алчы. Анан алмаштырып алма окшойт деп. Айтсам, жок, ты же этот, спортик дейт. Чала спортиксиң? Да. Даң-даң, анайын ойлондум да, даң-даң айтып аткан турбай деп. Анан дальше больше кетти да, баары эле даң-даң. Ошол чоң мындай аябай бир пикке алып келди да ошол. Кино эмес, тамашоо эмес, именно мени. Ошол чала спортик бир башка бир эмеге алып келди да. Тамашоодо мен бир аз эмерээк болчумун да, арткы планда болчубуз. Самат бизде такай алды да, мени баягы кичине азыраак адам билчү да. Кинодо деле мындай аябай ачылган жокмун, бирок билишчү жакшы эле. Могу Инстаграмдан чала спортик менен аябай ачылды деп ойлойм да. Могу кинолордо эми бирок антейин нерсе Самат байке биринчи экинчи часка главный болду, бирок жалаң смешной моменттер аткарып отурду по сути. Бирок ошондой болот. Анан таны эле Пентхаус Сиздики болду мындай основной роль, главный роль. Андан кийин ар бириңер бирден тартып чыкты. Вот ошончо кинонун арасынан да мисалы опыт жок, режиссура жок, эмне жок, общий только тартып жүргөнсүңөр, өзүңөрдүн колуна келген биринчи Пентхаус болду айтпадыкпы? Дальше толтура кинолор кетти, кассаны алгандар болду, ала албай алгандар болду. Ошентип иштеп келатыр, Көк бөрөгө келгенде мындай отурбай көрсөтүп калган жоксузбу? Болду да, сөзсүз түрдө. Мындай болду да, мен ошол убакыт иштеп аткан деле билчүмүн. Ошол убакыт эле балдарга айтчымын, балдар деле билчү. Балдар, бул негизден келмес. Кино деген башка. Мен билем дебейм, мен деле билбейм. Бирок ошого аракет кылалы. Бирок азыр колдо ушул бар. Бул менен кино болбойт деп чыдап салбай, тарта берели, өсө берели. Походу үйрөнө берели деп балдар болуп чогуу ойлонуп иштей бердик.
Көкбөрүгө барганда мен кино көрдүм да. Команда, съемочная группа, экинчи режиссер, художниктер, тигилер, булар, операторлар, анан ассистент, тиги бул. $40,000 камералар. 40,000 жагда. Укмуш эми команданын каскадерлор. Отурасың. Бүт внимание сенде. Үшүп калдың, плет жабат. Ысып кеттиң. Алсаң кайра келип оруп каласың деп жаап салат. Анда жумуш ошол да. Ал мени орутпаш керек да. Ал мени орутуп алса өлдү. Дияр деген биздин акыркы супер кудалар тасмасында экинчи режиссер болду, аябай профессионал бала. Байкеша дейм. Ошол карайт, ысык чайнап келет, бак кофесине курсагың ток, такайчы. Анан эми иштегендерин көрүп ал. Руслан Акун, Нурбек Айбашев негизи күчтүү тандем да. Күчтүү. Биздин азыркы кино индустрияда жаштардын арасында менин үчүн номер 1 да. Ошолор номер 1. Анан кийин кино жагын иштеген мынакей биздин Моника Белуччинин жигиттери мен оюмча да, менин көз карашымда мен ушундай баа бермекмин да. Руслан Акундар, анан Бакыт Жеңиштер, анан Кубага баа берем да, биздин Кубага иштеген жагынан ал да күчтүү. Меники ошондой ой болуп калды. Кино жакта Моника Белуччи, Инстаграмдан баарыңар ак өргө сүйчү, анан тоо жактан тамадалар. Ошондой болуп кетти да, ар ким ар качан. Бирок ошондой болуп калды. Ошондой болуп калды. Кийин байкап көрөт атпайсызбы? Жалдаңына подписчик көптөр силердин балдарыңар. Скетч жагынан Ак Кеме жакшы иштеп коюшту, акыркы 1-2 жылды. Элимнерейди аябай жакшы иштеп коюшту. Кыргызстан боюнча 2 братан бар. Чала спортик братан, анан жок братан. Кимиси кандай билбейм, эми элчи чөт го, бирок мындай Жаныш Байкенин ойногону бир башкача, сиздики бир башка. Эки совсем башка противоположный братандар го. Экөөнүн бирин окшоштура албайсың да. Экөө явно эки райондогу братан экени билинет да. Экөө эки башка системада өскөнчү. Викрашевский болуп. Сиз үчүн кинодо өзүңүз тартып, өзүңүз бир жакшы бюджет алган кинолор болду, мисалы Penthouse, тиги бар. Чала спортик жакшы бюджет алды, тиги. Ошондой өзүң иштеп, түйүктүн баарын өзүң тартып кылып көргөн чөтөки жакшыраакпы же жанагындай чоң масштабдуу проекттерге кирип эле гонорар алып кетип калган оңдуп кетти? Мен экинчи вариантка көбүрөөк жакынмын. Мага көп айтат, эми сенде азыр мүмкүнчүлүк бар да, тигиге айтып, Руслан Байкеге айтып, техникасын сурашып, Нурбек Айбашев менен сүйлөшүп, буга айтып, тигиге айтып, эметип өзүң кылбайсыңбы депчи. Өзүбүз деле кылып атабыз, бирок мага мен ойлойм профессионалдык деңгээлде ушундай болуш керек. Режиссер эмелер ар кайсы жактан топтолуп, күчтүүлөр топтолуп туруп, күчтүү фильм тартыш керек, жакшы актерлор чогултуп. Мага могу сценарийди берип, мен эчтеке менин башыма оорубаш керек. Мен барып техниктерге жардам бербешим керек да. Мен актер болуп өзүм иштесем, ошондо жумуш мына Көкбөрүдөй мындай бир жакшы бир кино болот да. Ар ким өзүнүн ишин кылып, жол мен экөөбүз тартып атабыз. Сен режиссерсуң, мен мисалы актёрмун. Бирок акча жагына да мен жооп бере турган болсом, сен бир техниктин акчасын бериш керек болсо, мен ойноп аткан жерде мага келесиң да. Съемка токтой түшөчү. Режиссер да жок, актер да жок. Элестет, токтойт, экөөбүз ал акчаны чечишибиз керек отуруп мисалы да. Ушундай нерселер да болот да. Анан ошондуктан менин көз карашымча мындай жакшы эгер профессионал актер болуп өсөм десең, ошондой жалданып барып эле иштеш керек да. Мага ошол көбүрөөк жагат. Меники ойлошум боюнча уже мен кинодон чыккан бир мындай впечатление болду. Эмир Байке уже комедиядан бир аз алыстап туруп, уже мондай драмага өтчү болуп калыптыр депчи. Себеби биздин менде бир дагы драмага чын айтканда ичим чыкпайт да. Пустой домдон башкасыначы. Лично мен өзүм оюм боюнча. Тартайын деп аракет кылышат, бирок актерлорубуз бир аз жеткизе албай, же режиссерлорубуз бир аз алып бере албай калат эми. Сиздики балким окшошот деп ойлойсузбу? Может драмага бир көрсөмбү деп. Мен аябай ошону кыялданып жүрөм азыр. Мен могу супер кудаларды ойнодум, азыр өзүм үчүн чечим чыгарып атам, болду ойнобойм комедия депчи. Себеби мен оюмча мен өзүмдүн поколенияма, өзүмдүн күйөрмандарыма юмор жагынан жакшы эле доказывать этип окшойт, билдире алам депчи. Ар кандай образда, ар кандай ситуацияда, ар кандай бюджеттеги фильмде мен өзүмдүкүн, өзүмдүн ишимди көргөзө алам деп көргөздүм деп ойлойм. Менин оюмча. Бул текеберчилик болбосун. Бул болгону өзүмдү ошентип эмеге ийип атам да. Ошону айтып атам. Драмага бир серьезныйраак киного мага негизи сунуш түштү. Темир Бирназаров деген менин тайкем болот экен көрсө. Аны жакын деле билдим мен деле. Көрсө мен өзүм Раматлык апам менен чогуу эле бир айылда эме ойноп жүрчү экен, мамаман аябай коркчу экен. Аталаш билип турган экен. Аны Темир Бирназаров экөөбүз Орозодо эле билдик, жакында эле, июнда.
ал таң калып, мен таң калып. Анан айтты, сен болду мондай кинону чыта, сага жакшы кино тартам мен деп. Бир-эки сценарий предлагать этти. Анан буюрса планда бар. Тайкен балким если убактысы болуп, ошого кирише турган болсо, ал киши менен дагы Руслан Акун менен дагы жакшы проект бар. Комедийная драма кылгангачы. Же трагикомедия кылып. Бирок ал жакта кечке эле күлдүрө берип эмес. Андай олуттуураак бир мындай кинода баягы карап бир персонажга бооруң ооруйт го. Переживать этесиң го ушунча. Болбойт, окшобойт анын ишичи. Ушундай бир кино жаратсакпы деген ойда. Эми ойдо, бирок буюрса болот деген ойдомун да. А өзүмдүн ниетим негизи эле серьезныйраак киного өтүш керек болот. Комедия уже Бирок тилекке каршы актерлук шеберчилик менен жамбагыш кыйын. Именно кино жагында. Ооба. Эң каталык алган гонорарыңыз канча болду эми, если жакшы сыр болбосо? Эми если контракт болуп эле айтпагыла деп Жок, андай жок. Мен негизи Көкбөрүдөн $10,000 жакын алгам. Себеби ал жакта мен каскадерлукка аябай, мен убактым аябай эле кеткен негизи. Мен ошо аттын үстүндө эметип антип мынтип. Анан в поисках Мамыда ага бир аз жеткен жок. Бирок ошондой эле жакшы. Нурбек Айбашевтар менен иштешкенде мага жакканы актёрдун азыркы болуп аткан, мисалы мен ошол убакта аябай Инстаграмда эметип атпадымбы? Азыр билбейм, бирок ошол убакта аябай жалгыз да болчумун. Анан түшүнүштү мени. Сен азыр сен лицосуң. Сен жакшы реклама кылып бересиң. Бир гана иштеп эле эмес, Инстаграмда дагы чоң салым кошосуң реклама жагынан. Деп мен өзүмдүкүн айттым. Эсептешкен жок. Туура эле деди. Туура эле сеники ушундай болот деди. Анан $10,000 жакын алдым. Негизи азыркы ставкам ушу кино болсо күнүнө $500 деген ойда, күнүнө. Эгер мени киного чакырышса. Себеби ушинтип акырындан кинону өстүрбөсөк, кинонун баардык жагын өстүрбөсөк сапат болбойт да. Мисалы алар мага анча төлөйт, бирок мен өзүм кино тартып көргөм, билем да ар жактан канча чөөрүнчү. Эгер жакшы болуп кетсе. Анан өзүмдүн салымым бир гана мен ойноп эле эмес, реклама жагынан жардам берем. Колдон келишинче мынтип тигинтип анан эсептей келгенде жакшы эле болот да. Туура эле болот эми. Себеби башында тоже Азаматбек айткандай вайндарды бартерге де тартып бердик. Бекер эле тартчубуз. Аны муну любой нерсе иши отурбай. Азамат экөөбүз жаңы жолукканда Азамат силерге айттыбы билбейм, мен көргөн жокмун, бирок Азамат экөөбүз аябай кыйналдык ошол кезде. Мындай ушуну угуп калдым. Мен Азакеге барсам, Азакеде аябай кыйналып атты да. Мен Азакен көрүп өлө эле жаман болдум да. Себеби мен ошо чогуу аралашып жүрүм, мага Азамат жана сен айтып аткандай элечи, баа силер бирөө бай деп элестет. Азакен ушундай элестетчүмүн менчи. Мында акча толтурубуш керек депчи. Көрсө Азамат ушундай адам экен, билгиспейт экен. Сабыры өтө күчтүү да бул жигиттин. Мен Азамат экөөбүз акыркы убак баягы өзүнчө иштеп атабыз. Эч кандай таарынышып же бир нерсе болгон жок. Болгону баягы ал да лидер, мен да лидер да. Ал да өзүнчө бир команда чогултсун, мен да өзүнчө бир команда чогултайын, өзүнчө иштейли, мынтели тиңтели деген гана ой болуп атат. Анан Азаматка ушунча баа бердим, сабырына баа бердим. Ушунчалык сабыры күчтүү жигит. Мен көп эле баягы тандем болуп көп эле адам менен иштештим, бирок ушу Азамат менен аябай көп нерсебиз бар да. Вот Самат менен, Азамат менен меники аябай бир байланышып турган бир нерсе бар да. Аябай ыраазыбыз бири-бирибизге. Мисалы Азакеге мен Азаке эч кимге жок дей албайт да. Ак көңүл бала ал. Мен ага кичине бирөөгө жок дегенди үйрөттүм да. Доске, эми сенде шарт болбой атпайбы? Жок эле де депчи баягы. Ал мага болсо бир аз сабырдуулукту үйрөттү. Досум кичине сабыр кармаш керек, көп нерсеге башыңа ұрта бербе деген нерсе. Аябай көп нерселерди үйрөттү. Анан көп вредный привычкам бар эмес беле, билесиң да. Ошондой нерселерди ошо Азаке менен жүрүп, андай нерселерден алыстап, азыр баарынан алыстап, такыр андай жакка жокмун. Азамат менен бир аз динден кабар алып атып, аябай жакшы нерсе болуп кетти да. Сизге билишимче той алпаган өлө жакпайт, Өлө жак. Нерв болуп кетесиз го. Вообще болбойт мага. Неге? Мен эме да тамада киши деген мындай ар кандай адамдар келет да. Тойдо мисалы мен бир да тойдо мындай, мен тойдо көбүнчө жарчымын да. Юмор жагынан берчи эмесмин. Импровизация тигини тамашалап, муну тамашалап эле. Анан бирок бирөө болот да биз айтына. Келип тура эмес сүйлөйт, а мен өзүм
бир аз башкачараак өсүп калгандыктан мен көп эми чыдабайм да. Анан уруша кетесиң, болбойт экен. Анан чынын айтканда тамада киши деген бул чыгып баягы эски сөздөн баары бир сүйлөш керек экен. Учкул сөздөрдөн сүйлөп, макал лакаптардан айтыш керек экен. А менде андай жок экен да. Такыр үйрөнө албай койдум, ошондой көнө албай койдум да мен. Өзүм сөзүм менен сүйлөп эле ушундай элечи. Анан ойлонуп чыта болбойт экен деп токтоп койдум. Просто байкап жүргөн боюнча мурда Самат байке экөөң эле командадан аябай вечер да. Тойго чыгалы, тойдо эметели өнүгө сөйлөп. Анан именно бир какой-то период келди. Самат байкени да сизди дагы тандем кылып, экөөңөрдү эки башка кылып тойго өтө көп чакыра баштады да. Именно ошол моментте баш тартуу келатыптыр. Ооба, ошондой болду. Себеп дегенде той мисалы мен бир айда 2 той болсо да кыйналып кетчүмүн, элестет. Мен мисалы бүгүн вторник болсо, экинчи күн болсо менде 6-чы күнгө той болсо мен ошого чейин переживать этем да кой. Кандай адамдар болот, кандай болот деп. Өзүң жумушуңду сүймөйүн, кылбай эле коюш керек. Канча акча болсун, канча эмне болсун, байлык келе берет, кете берет. Көңүлгө жакпаса кылбаш керек деп ойлойм да. Инстаграм, ролик, камерага ойнош, актер болуш мага аябай жагат да. Сүйөм да. Ошон үчүн ушуга көбүрөөк басым жасап туралым. Ушу менен аз жанбагам, үй бүлөмдүн курсагы ток. Аябай кыйын болуп кеткен жокмун. Шымым бүтүн дегендей папаш айткандай, эч кимге карызым бересем жок. Эч кимдикин урдаган жокмун. Арам акча алган жокмун. Өзүм ишимди түз өз жолумда жүрөм. Кудайга шүгүр да. Соңку суроо. Сизди ким деп көбүрөөк элинде жаттап калса дейсиң? Как КВНщик катары учетта чыккан же вайнер катары же как актер катары үчөөнүн кайсы бири көбүрөөк өзүңүзгө мындай жагат эле? Актер катары. Актер катары. Актер катары. Бирок алганында унутпай баягы мен 2-3 күн мурунда интервьюга барганда ошо сурашты, ким деп жазалы деп. Тамашоочу деп жазалуу деп мынтип көзүм карайт. Жазыш керек дедим. Биринчи тамашоочу деп жазгыла. Себеби мен тамашоодон чыккам, тамашоо болбосо мен бу жакта турбайт болчумун. Тамашоо деп жазыңыз, вайнер деп чыктым. Вайнер деп жазсам мен вайн менен жанбак отам дедим. Актер деп тарталы, актер жазалуу дейт, актер деп жазгыла, себеби мен акыр аягын мен актер деп калам. Мен силерге сөз берем, Кудай буйрса десем. Болду. Тамашоочу, вайнер, актер деп дейт, жазгыла дейт. Анда вайнер болуп калам деп атпайсызбы? Ну, определенный бир момент, может, билбейм, эми жаңылар чыгышы мүмкүн. Ооба. Чыгып келатат. Чыгып келатат акырын-акырындан. Чыгат да калды да. Анан балким бир убак келип сизге эле балким жакпай калышы мүмкүн, бир 35-36 жашка келип. Жакпай баратат. Жакпай баратат ошо эле. Себеби жакпай баратат дегенде кандай? Возраст башка болуп баратат. Мен уже 31ге чыгып баратам, мен 2 балам бар. Мен мисалы балдарым чоңойот, анан эми килейген эле 35-40 жаштагы киши жанагынтип ойноп атса болбой калат да. Аз калды буга деле. Бирок башкача нерсеге направленияга өтөм да, мен аны азыр изденүүдөмүн. Вайндан кичине олуттуураак башка нерсеге. Бизнес. Жок. Инстаграм аркылуу. Бизнес дегенге мен өзүм негизи эле кызыкпайм. Сен өзүң деле билесиң го, мен негизи эле баягы акчага өтө кызыккан, зыккым адам эмесмин да. Аябай акчанын артынан кубалабайм да. Курсак ток, көңүл ток болсо болду. Көңүл ток. Курсагым ток, үй бүлөм ток. Ашып атса, бирөөгө керек болуп атса, бергенге аракет кылыш керек. Өзүңөн ашса. Анан баягы бизнес кыла коюп, минте коюп деген оюм жок. Баягы бизнес кылсам дагы, себеби мен билем акча бузат да. Акча баарын бузат. Анан байлык, бийлик деген нерсе ошондон мен аябай корком да. Анан мен көп байкелерди тааныйм. Азыр карайм, жашоонун кызыгы жоктой да. Акча бар бирок жок да. Акча бар бирок башка жок. Мен да сон көңүл ток, балам 2 кичинекей жыттап жата берем. Нан дейт, нанын алып барып коем, памперс дейт, памперсин алып барып коем. Эл тураса элде жакшы сөз чыгат. Эл күлүп атат, көңүлү ток. Аябай кыйын болуп жөө эмесмин. Бирөө квартирада жашап аткан жокмун, үйүм бар агыргыда. Этаж болбосо дагы өзүмдүн үйүм дегендейчи. Атам алып берген. Анан билбейм, бизнес балким эми 1 жылдан кандай ойлонобуз айта албайм да. Может 1 жылдан тиякты карап, балам окуган тат, кой. Бир нерсе ачайын да, анан бир нерсе кылып кетти деппи, ким билет. Бирок азырынча оюм вайнды азырынча жакын арада токтотпойм, бирок баары токтойт да. Баары токтойт да? Баары токтойт, токтош керек. В принципе, билбейм, эми элдерге канча процент түшүнүктүү болду окшойт, кандай адам экенин. Себеп деген акыркы биздин 4-5 эфирибизди көрүүчүлөр аябай жакшы мактап, басып жазып атышат.
мындай сонун маекти көрүлө элек бул жылдыздар менен деп. Мындай маекти балким Эмил байке менен көрүлөк болчу шығар. И көргөндөн кийин бир аз уже ой өзгөрөт болчу. Себеп дегенде өзүңүз айткандай эле жанагы анча-мынча процент элдер аябай мындай күрсүйгөн бала катары элестет да. А болбосо жөп-жөнөкөй. Мен сыяктуу, силер сыяктуу эле райондо чоңойгон, түшүнүгү бар, адамга мамиле кылганды билген Эмил Исаналиев байке бүгүн эфирде болду. Братан, чоң рахмат. Давай. Келгениңиз үчүн. Баракчага жазылсын, Обязательно. Баракчага жазылгыла, лайк баскыла, комменттер жазгыла. Баягы сүйлөп атып кээде болуп калат экен интервьюда, байкабай каласың. Бирөөнүн, балким бирөөгө катуураак тийип кеткен, баягы окшош ситуация айтып алган болсоң кечирип койгула. Ким бизден бир аз да болсо баягы үлгү же болбосо бир сабак алган болсо, абдан кубанычтабыз. Рахмат. Көрүшкөнчө достор.